London Сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. BBC'nin апталык жыйынтыктоочу программасын уктурууну баштайбыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү соңку жаңылыктардын талдоосу менен студияда Кубат Чекиров. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программада Си-17 учагы түнкү асманда көрүнбөй калган соң, жерде талиптер асманга ок чыгарып майрамдашты. Америка Кошмо Штаттары Афганистандан 20 жылдан кийин бүт аскерин алып чыгып кетти. Президент Джо Байден калкына кайрылуу жасап, Американын тышкы саясатындагы жаңы доорду жарыя кылды. С точки зрения демократизации общества, конечно, Демократия боюнча Кыргызстан албетте алдыга кетти. Мурда СССРдин курамына кирген Борбор Азия республикаларында эгемендиктин 30 жылында кандай өзгөрүүлөр болду? Азаттык өтө кымбатка турган дөөлөт, биз ошонун азыр кунун наркын деп атабыз. Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Именалиев эгемендиктин сабактары жана ага коркунуч туудурган факторлорго токтолот. Мин дегендер добуш ала албай калышы мүмкүн. Кыргызстанда кезектеги шайлоодо преференциалдык добуш берүү болот. Бул системанын өзгөчөлүктөрүн өзүнчө талкууга алабыз. Ободо BBC студияда Кубат Чекиров. Адегенде Афганистандан баштайбыз. Америка Кошмо Штаттары Афганистандан 20 жылдан кийин бүт аскерин алып чыгып кетти. Президент Джо Байден шейшембиде калкына кайрылуу жасап, АКШнын тышкы саясатындагы жаңы доорду жарыя кылды. Америка эми мындан ары башка өлкөлөргө аскердик жол менен демократияны ордотпойт. Афганистандан чыгып кетип аткан акыркы америкалык аскер майор Крис Донахью Кабулдан кетип аткан акыркы рейстеги учакка отурду. Ошентип 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдан кийин башталган Американын миссиясы соңуна чыкты. Си-17 учагы түнкү асманда көрүнбөй калган соң, жерде талиптер асманга ок чыгарып майрамдашты. Соңку зомбулуктар менен кан төгүүлөрдөн кийин алар өлкөдөгү 20 жылдык чет элдик кийлигишүүнү токтотуп жеңишке жетишти. 18 күндүн ичинде 120 000 кишини Афганистандан аба аркылуу чыгарып кетишти. Булардын ичинен 6 000 Американын жарандары. Бул өтө масштабтуу аскердик, дипломатиялык жана гуманитардык операция болду. Биздин улуттун тарыхындагы эң татаал, көп күч жумшалган, туш тараптан координацияны талап кылган, өтө кооптуу шартта аткарылган аракет болду, деди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Эвакуация учурунда Кабул аэропортуна Ислам мамлекети аттуу топтун жергиликтүү бөлүмү тарабынан чабуул жасалып, америкалык 13 жоокер курман болду. Америка согушкер деп шектелген кишилерге каршы дрондон чабуул коюп, карапайым афгандар арасында жаш балдар да каза болушту. Учурда Афганистанда 200 чамалуу Американын атуулу калды. Генерал Кеннет Маккензи АКШнын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын жетекчиси. Кетип жатып бир топ нерсеге өкүнүп турабыз. Кеткиси келгендердин баарысын эле чыгарып кете алган жокпуз. Бирок дагы 10 күндөй турсак деле каалагандардын баарысын чыгарып кете алмак эмеспиз. Чыгарып кеткен жоксуңар деп көбү кала бермек. Абал ушундай. АКШ менен алардын өнөктөштөрү эми Афганистанды ээлеп калган талиптер менен бет келишип, алар менен дипломатиялык мамилелерди куруу иштерин жылдырмакчы. Талиптер америкалыктар калтырып кеткен аскер жабдууларын ээлеп алышты. Анын ичинде аскер унаалары, учак дагы бар. Бул жабдууларды америкалыктар керексиз деп таштап кеткен. Бирок талиптер үчүн аларды ээлеп калуу дагы жеңиштин, бийликтин символу болууда. Демократия демекчи, бул жагынан Кыргызстан Борбордук Азия республикаларынын ичинен алдыда. Ал эми Казакстандын экономикалык күч кубаты өсүүнүн үстүндө. Мурда СССРдин курамына кирген Борбор Азия республикаларында эгемендиктин 30 жылында болгон өзгөрүүлөргө Ташкенттеги эл аралык Вестминстер университетинин окутуучусу Жавлон Жураев токтолот. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Эленора Сагындык кызы. С точки зрения демократизации общества, конечно, Кыргызстан... Демократия боюнча Кыргызстан албетте алдыга кетти. Бул өлкөдө жарандардын саясий эркиндиги бар жана жарандык коомдун ролу да күчтүү болууда. Мурунку казак президенти Нурсултан Назарбаев өз эрки менен бийликтен кеткени Казакстанда да алдыга жылыш байкалат. Экс-президент Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин Өзбекстанда демократияга карай байкаларлык жылыштар болуп атат. Өлкөдө ишкерлерге эркиндик көбүрөөк бериле баштады. Ал эми бизнес деген бул экономикалык бийлик да, ишкерлер да саясий эркиндигин пайдаланууга өттү.
Бирок Өзбекстанда деле ички тиреш бар. Бирок бул жерде Кыргызстан жана Казакстандагыдай түндүк түштүк эмес, андан да бытырандыланып, идеологиялык жана саясий ажырым көп. Тажикстан менен Түркмөнстанда тилекке каршы эч бир өзгөрүү жок. Бул эки өлкө авторитардык бийлик чеңгелинен чыга элек. Талашсыз, Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдө мамлекеттик башкаруу Советтер Союзунан мураска калган. Андыктан кайсы өлкөнү алба, бийликтин борборлошкон ыкмасы иштеп атат. Өзбекстанда соңку кезде мамлекеттик башкарууда өзгөрүүлөр байкалат. Бул жерде парламенттин ролу жана салмагы өсүп атат. Ошол эле убакта парламентаризм постсоветтик өлкөлөр катары Борбор Азияда анча сиңип кете алган жок. Аймактагы бардык мамлекеттердин конституциясында бийлик бөлүштүрүү деген бар, бирок иш жүзүндө андай принцип иштебей атат. Принцип разделения власти подчеркнут в Конституции всех республик Центральной Азии, но на практике мы пока не видим, чтобы этот принцип работал. Борбор Азия өлкөлөрүнүн учурдагы экономикалык абалына кандай баа берет элеңиз? Благодаря своим природным ресурсам Казахстан в этом плане является лидером. Бай жаратылыш ресурстары менен Казакстандын экономикасы алдыга кетип, бул өлкөдө ИДПнын жан башына үлүшү $10,000 чыгат. 2013 жылы бул көрсөткүч $13,000 чейин көтөрүлгөн. Түркмөнстанда дагы табигый байлык экономиканын өзөгүн түзөт. Бул өлкөдө ИДПнын жан башына үлүшү $6,000 барат. Бирок Түркмөнстан табигый ресурстарын өндүрүп, ошонун эсебинен эле жашап, экономиканын калган тармактарын өнүктүргөн жок. Экономисттердин тили менен айтканда, муну ресурстук каргыш дешет. Өзбекстандын жогорудагы эки өлкөгө караганда жаратылыш ресурстары азыраак, андыктан ИДПнын жан башына үлүшү $2,000 да аз. Мындай көрүнүштүн дагы эки себеби бар. Биринчиси, Өзбекстандын калкы көп. Экинчиси, коррупциянын айынан колдо бар ресурстар натыйжалуу пайдаланылбай атат. Кыргызстанга келсек, ИДПнын жан башына үлүшү $1,300 түзөт. Евразиялык экономикалык биримдикке киргени өлкөнүн экономикасы түшүп кетти. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр Россия, Казакстандан келген арзан товарлар менен атаандаша албай калды. Бул чакан экономикасын коргоо саясаты жок эле Бажы союзуна кирүүнүн кесепети болуп атат. Тажикстанды алалы. ИДПнын жан башына үлүшү $900. Бул өлкө гидроэнергетикалык чоң кризисте. Саясий жана экономикалык факторлордон улам өз мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай келет. Она не может использовать все свои возможности. Аймакта суу тууралуу да ичара талаш талкуулар курчуп барат. Жакынкы келечекте бизди кандай перспектива күтөт? Оба основные реки региона являются трансграничными. Да, вот Сырдарья, Мударья, они начинаются в Таджикистане и в Кыргызстане. Аймактагы эки негизги дарыя трансчектүү деп аталат. Алардын башаты Тажикстан менен Кыргызстанда башталат да этек жагы Өзбекстанга кетет жана Казакстанда аралга барып такылат. Бул орток сууларды пайдалануу боюнча талаш тартыштар бар. Тажикстан менен Кыргызстан суу башатыбыз деп Сырдарья менен Амударьяны гидроэнергетикалык ресурс катары көрөт. Ал эми Казакстан менен Өзбекстан үчүн бул орток суу ресурстары. Калкы көп Өзбекстандын айыл чарбасы суудан абдан көз каранды. Бул өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна да тийиштүү маселе. Азыр суу талашын дипломатиялык жол менен чечүү аракети байкалат. Мындай демилге менен Казакстан менен Өзбекстан чыгып атканы да түшүнүктүү. Маселени кантип чечсе болот? Сууга көз каранды өлкөлөр айыл чарбадагы суугаруу иштеринде заманбап ыкмаларга өтүүсү керек. Аймактагы энергетикалык желени жакшыртуу зарыл. Инфраструктура чабалдыгынан көп электр энергиясы аймакта жөн эле коромжо болуп атат. Өлкө аралык соода алакасы күчөсө жана мамлекет аралык экономикалык көз карандылык болсо, бул талаштуу маселе боюнча мунаса табуу жеңил болот. Прийти к согласию по разным спорным водным вопросам будет намного легче. Афганистандагы соңку окуялардан улам Борбор Азия өлкөлөрү үчүн кандай чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр күн тартибине чыкты? Мы все еще говорим об Афганистане как об угрозе. Я думаю, парадигму уже пора менять. Афганистан дегенде биз дале коркунучту кабылдайбыз. Афганистан тууралуу парадигманы өзгөртүү керек. Афганистан коңшуларына коркунуч жараткан өлкө эмес. Ал коңшу колоң өлкөлөрдүн жардамына муктаж коомчулук. Биздин мамлекеттерден чыккан радикалдуу топтор Афганистандагы бейстабилдүү абалдан пайдаланып, ал жакта машыгып күч топтошту. Бул өлкөнүн башкы көйгөйү жөндөмдүү бийлик болбой жатканында. Учурда Талибандын өлкөдө бийлик орнотуу аракетин көрүп атабыз. Афганистанда абал тынчса, анда Борбор Азиядагы бардык мамлекеттер утмак. Себеби Афганистанда чоң экономикалык потенциалдар бар. Бул өлкөдө сейрек минералдардын $1–3 миллиард тетээ запасы бар дешет.
Афганистанда стабилдүүлүк болушуна Өзбекстан өзгөчө кызыктар, себеби түштүк порттор аркылуу деңиз соодасына чыксам дейт. Эми бийликке келген Талибан мурункудай эле өлкө башкарам десе, Афганистанда жакын арада тынч жашоо болот деп күтпөй эле койсо болот. Бирок Талибан да соңку жылдары өзгөрүүлөргө туш болду. Мурункудай радикалдуу болбойт деген үмүттөмүн. Более-менее функциональную власть и наладить отношения с соседями. Ташкенттеги эл аралык Вестминстер университетинин окутуучусу Жавлон Жураев менен маек болду. Эгемендик темасын улантабыз. Эми жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин маегин уктурабыз. Саясий илимдердин доктору эгемендиктин сабактары жана ага коркунуч туудурган факторлорго токтолот. 30 жылдык биздей өлкөлөр үчүн бул ойлонто турган, кубанычынан көйгөйү көп маселе. Суверенитеттин бир нече категориялары бар. Биринчи тарыхый категориясы. Ошол мамлекеттин тарыхында мамлекети болгонбу? Сөзсүз Сан-Марино деген кичинекей өлкө бар, 500 жылдык тарыхы бар. 500 жылдан бери эркин мамлекет. Кыргыз элинин бул жанан андай тарыхый категориясы болгон. Бул улуу кыргыз каганаты же Тагай бийдин ордундагы кыргыз бийлиги. Экинчи руханий категория. Ошол улут эгемен болгон, өзүнүн улуттук нактуулуктарын, улуттук өзгөчөлүктөрүн, улуттук каада салттарын глобализацияга аралашып кетпей, жок болуп кетпей. Сөзсүз азыр Вьетнам өнүгүп атат, бирок улуттук иденттүүлүгү жок. Бөлөк өлкөнүн, Кытайдын маданиятын сиңирип алдыр, өзүнүн маданияты жок. Үчүнчү экономикалык категория. Биз канчалык эгемендикти айтпайлы, эгерде мамлекет кубаттуу, бакубат болбосо, ал коңшу күчтүү өлкөлөрдүн таасиринде кала берет. Төртүнчү саясий категория. Мисалы Грузия кичинекей өлкө болгон менен, экономикасы чектелүү болгон менен, дүйнөдөгү азыр эң тез өнүгүп аткан демократиялык парламенттик өлкө катары, реформатор өлкө катары тез таанылды. Бул чоң дивиденд. Бешинчиси модель. Ал өлкө кайсы жолду тандап алды? Мисалы үчүн улуу ата мекендик согуштан кийин диктаторлук, президенттик, монархиялык өлкөлөрдүн баары эки жол менен талкаланган. Биринчиси конституциялык реформа болуп, жана Индия, Пакистан, Италия сыяктуу же президенттик же парламенттик өткөзгөн. Экинчи же Болгария, Румыния, тиги Чехословакия сыяктуу революциялык жол менен талкаланган да. Ар бир монархия эртелүү кечпей талкаланат. Эмне үчүн Англия менен Япония талкаланган жок? Себеби алар монархиялык парламенттик жолду тандап алды. Парламент менен өзүн чеп кылып койду. Монархия бул минималдык символикалык гана бийлик да. Бизге келгенде ошол биз баарын салыштырмалуу карашыбыз керек. 15 союздук республикаларды мен 3 толкунга бөлөт элем да. Биринчи толкун өзүнүн эгемендигин эрте жарыялап, туура жол тандап, парламенттик модель тандап кеткен Балтика боюнда өлкөлөр болду. Алар Евросоюзга киришти. Бүгүн экономикалык, руханий, саясий жагынан көз карандысыз, кичинекей болсо да өз жолун тандап алган, мындай суверенитети татыктуу өлкөлөр бул Эстония, Латвия, Литва болду. Бул биринчи толкун кетти. Калган 12 өлкө кандай болду? Алардын арасынан экономикалык, сыйроолук ресурстары күчтүү. Бийлик коммунисттик партиянын ушундагыдай бийликтин кадырын жана таасирин сактап кала алган, кээде авторитардык, кээде президенттик бийлик ык койгон 5 өлкө бар. Алар Россия, Белоруссия, Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан. Булардын тышкы саясатындагы орду бөлөк эсен өлкөлөрүнө караганда басымдуураак кылат. Өздөрүнүн эгемендүүлүгүн кеңири жайыта алат да. Андан кийинки өлкөлөр бул албетте Молдова, Армения, Түркменистан, Тажикстан, Кыргызстан, Армения. Аларды да экөө бөлгөндө суверенитетине чоң шек келген. Бул Молдова болду, территория жагынан алганда, Армения болду, Грузия болду, Тажикстан кандай абалда экен билесиздер, анан биз. Эстер учурунда экономикалык көрсөткүчтөр боюнча, буга Усубалиевдин 4 томдук китеби күбө, биз негизинен кээде малдан түшүм төл боюнча биринчи, экинчи орунга чыккан учурларыбыз болгон. Бирок ички дум продукция өндүрүштүн өсүшү боюнча эң төмөн болгондо 4%га чейин, эң жогору болгондо 10%га чейин, негизинен 7-8% өсүп отуруп, биз 15 союздук республикадан 9-11 орунда келгенбиз. 14-кө түшкөн эмеспиз да. Азыр тилекке каршы 15 союздук республикадан 14-15 орындабыз Тажикстан менен. Себеби Тажикстандын бюджети көбүрөөк, ички дум продукция биздики бир кыйла алдыга турат да. Кыргызстан геосаясий контексттен алып келгенде субъект боло алган жок, дагы деле болсо ошол саясаттын объектиси бойдон калып атат. Кыргызстанга тиешелүү мындай чоң маанилүү чечимдер Кыргызстандын өзүндө эмес, Кремльде же башка геостратегиялык мындай борборлордо кабыл алынып атат да. Мындай эгемендикти теорияда, практикада кандай деп аташ керек? Эми моюнга алыш керек. Акыркы 2 кылымдан бери биз Россиянын таасириндебиз.
бул реалдуулук болгону жана америкалык авиабаза жайгашкан 14 жыл ичинде биз дүйнөлүк геосаясаттын картасына абдан кызыктуу өлкө болдук. Ошондо элестетсеңиз, Кыргызстанга кимдир гана делегация болуп келген жок. Европа, Америка, Россия, Кытай азыр бир кыйла андай эмес. Анда убада кылынган көп чоң ири долбоорлор аткарылган жок. Бул бүгүнкү күндөгү өкүнүчтүү саясий реалдуулук катары кабыл алышыбыз керек. Тилекке калыш эми бөлөк өлкөлөрдүн да Россия эмес таасири бизге өзү Кыргызстандын тышкы саясатында биз бүт державалар менен, биз бүт эл аралык уюмдар менен, биздин каякта улуттук кызыкчылык болсо ошол өлкөнүн баары менен эсептешибиз керек. Россия менен албетте бул коргонуу, коопсуздук маселесинде дайыма биригибиз. Себеби бет маңдайыбызда тоонун аркы бетинде талибандар жакындап калды. Эми билесиз, талибандардын артында бул Пакистан турат. Пакистан менен Талибанды бириктиргенде булар 270 миллион мусулмандар. Дүйнөдө булар Индонезиядан кийин экинчи орунда турат. Сүннүттөр. Бүт Орто Азия өлкөлөрү бири бараң 70 миллионбуз. Тоонун аркы бетинде 270 миллион. Пакистан, Афганистанда жыл сайын энергия дефицити өсүп атат, азык-түлүк кризиси өсүп атат. Алардын көбү жанагындай диний фанатизмге сугарылган. Демек, реалдуу азыр жакынкы 3-5 жылдыкта Орто Азиядагы кээ бир чечүүчү маселелерге Пакистан кийлигишип башташы мүмкүн. Азыркы процесстер ошого алып баратат. Демек, Орто Азия мамлекеттери 5 өлкө биригип бир саясий тутумду кармабаса, биз аз эле өлкөлөрбүз. Ойлосоңуз, аякта 270 миллион, биякта 6-7 миллион Түркмөнстан, 8 миллион Тажикстан, 36 миллион Өзбекстан, 18 миллион Казакстан, 6 миллион Кыргызстан туруштук бериш маалымат жагында, коопсуздук жагында, диний таасир көрсөтүү жагында өтө кыйын. Бизге жакынкы 10-30 жылга көйгөй пайда болду. Бул күтүлбөгөн. Бул биздин Орто Азиядагы тышкы векторду өзгөртүшү мүмкүн. Тилекке каршы. Балким бул таасирге Кытай кошулушу мүмкүн, Россияны колдоо максатында. Ал бизге жакшыбы, жаманбы, аны дагы тарых көрсөтөт. Бирок бүгүнкү реалдуулук Орто Азиядагы саясий абал кескин өзгөрдү. Афганистандагы окуялардан кийинки дүйнөдөгү өзгөрүүлөр, ушундай жанагындай бир башкача тенденциялар жүрүп аткан мезгилде Кыргызстан үчүн баягы Россиянын колдоосу, Россиянын коргоосу так актуалдуу бойдон кала берет го. 3 фактор акыркы 150 жылды биз Россия менен бирге болдук. Аны тана албайбыз. Экинчи, биздин 1,5 миллион эл ал жакта жүрөт. Үчүнчү, ушул Евразия контингентинде өзүбүздүн күчүбүз жетпейт. Орто Азиянын мамлекеттери бириксек да жетпейт. Ошол коопсуздуктун кепилдиги болуп, азырынча Россия туруп атпайбы. Бул коопсуздук маселесинде. Бирок экономикалык, гуманитардык, саясий маселеде биз Евросоюз менен иштешибиз керек. Монголиянын тышкы саясатындагы чоң жетишкендик бар. Алар 3-чү кошуна деп коет. Коңшулар менен иштешет. Анан калган өлкөнүн баары алар менен чектешпеген. 3-чү кошуна. Мисалы үчүн биз алыс дейбиз, акыркы 30 жылда бизге гранттык жардам берген эң көп өлкөлөр Япония, Германия, Швейцария болгон. Алар менен сөзсүз иштешибиз керек. Биз Европа Союзу менен ратификация кыла турган документ бар. Эгерде аны ратификация кылсак, жакынкы 2-3 жылда Европанын 28 өлкөсү, биз Европа Союзуна визасыз режим алышыбыз мүмкүн. Биздин балдар алардын окуу жайларында бюджеттик негизде окушу мүмкүн. Ошон үчүн жанагы биздин тышкы саясатта бир эле өлкө болбош керек, приоритет. Биздин тышкы саясатта кайсы өлкөдө Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы болсо, баары менен иштешибиз керек. Азыр Кыргызстан Европанын 10 чакты өлкөлөрүндө 50 000, 100 000 деген кыргыздар бар. Америкада 50 000ден ашып калды. Бөлөк Россиядан бөлөк, Россия биринчи мигранттар бар өлкө. Биз жаныбызда Кытай бир алкак, бир долбооруна жылына $1 триллион бөлөт. Биз ошол агымга илинишибиз керек. G20 $100 миллиард бөлүп атат. Биз ошого илинишибиз керек. Дүйнөдө экологиялык фонд бар, $1 триллион. Биз ошол жактан акча алып проект түзгөндө үйрөнүшүбүз керек. Бизде ВСП плюс Европага, Орто Азиядан эң жакшы либералдык режимди биз алганбыз. Биз ошону пайдаланбай атабыз. Биздин ошол жактан хадистерибиз жетишпей атат. Биз ошол жактан мамлекеттин, өкмөттүн көрөгөчтүгү жетишпей атат. Тышкы саясатта биз уттурган жокпуз. 30 жылда көп көйгөйлөр пайда болду. Боевиктер келди, улут аралык жаңжал чыкты, 2-3 жолу төңкөрүш болду, бирок мамлекетти сактап калдык. Экинчи, элибиз көбөйдү.
элдин көбөйгөнү бул мамлекеттүүлүктүн көбөйгөнү. Биз 4,5 миллион элек, азыр 6,5 миллионбуз. 30 жылда жакшыдыр, жамандыр, бизди эгемен өлкө катары дүйнө тааныды да. Көчмөндөр оюну, Манастын 1000 жылдыгы, Кыргыз мамлекетинин 2100 жылдыгы. Бул дагы руханий дивиденд, бул дагы руханий эгемендик. Ошондуктан 30 жыл текке кеткен жок. Бизге азаттык кыдырды каргансып келди. Асмандан түшкөндөй болуп келди. Бирок иш жүзүнөн андай эмес экен. Азаттык өтө кымбатка турган дөөлөт. Биз ошонун азыр кунун, наркын билип атабыз да. Бул жогорку кеңештин депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев менен маек болду. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Жаңы эле өзгөртүлгөн шайлоо мыйзамы боюнча парламентке 90 депутат шайланат. Анын ичинен 36-сы бир мандаттуу округдардан, 54-ü партиялык тизме менен келет. Саясий партиялар үчүн босогочо 5% болуп коюлду. Бул шайлоо преференциалдык добуш берүү тартибинде өтмөй болду. Шайлоо эрежесиндеги жаңы өзгөрүүлөрдү BBC студиясында өзүнчө талкууга алдык. Талкууга жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов менен Абдывахап Нурбаев катышты. Талкууну Абдыбек Казиев алып барды. Алгач ушул өтө турган шайлоонун же болбосо жаңырган мыйзамдын эң негизги урунттуу учурларына токтолуп кетсек, эмне өзгөрөт? Бул шайлоо өзгөчөлүгү мурда кечеги шайлоодон бир мандаттуу округдардан түз элдин өкүлү шайланып келет. Бул мурда бул системада өткөнбүз, мажоритардык. Ал эми ошол эле мезгилде парламенттик бул жаңыча түшүнүк киргиздик, жанагы преференциалдык деген. Бул деген кыргызча айтканда даректүү шайлоо. Даректүү ар бир талапкерге түз шайлайт. Биз элибиздин шайлоо укугун ажыратып койгонбуз. Биз бир топтун же болбосо полиция өтүндеги же бир лидердин сунуштаган списогуна мындай дүңүнөн шайлап келген, оптом шайлап келинген. Ага көпчүлүк мезгилде ошол парламенттин мындай бүгүнкү көрүнүшкө алып келгени чыныгы элдик өкүлдөр түз шайланбаганы, ошол эле мезгилде элдин укугун ажыратып койгону ушул бүгүнкү күндө наразычылык алып келди. Бул өсүүнүн бир жолу ошол эле мезгилде элге конституциялык укугун кайтарып берүү. Түз шайлоо деген бул даректүү шайлоо деген ар бир кандидатка ар бир шайлоочу түз шайлайт. Эртең ошол шайлоочу өзүнүн ошол парламентке өкүлүн сунуштаганы ошол мезгилде канааттанат же канааттанбайт. 5 жылда ошол өкүлү менен же ыраазы болот, же болбосо мен туура эмес шайлапмын деген наразычылыкты өзүнө жон терisi менен сезет да шайлоочу. Бүгүнкү күнгө чейин болуп аткан дүңүнөн шайлоо бул ал списокти оптоп шайлоо. Шайлоочунун дагы жоопкерчилиги жок бул жерде. Ошол эле мезгилде депутаттын дагы жоопкерчилиги эл менен түз жок болуп калганы үчүн ушул багытта алдыга жылып атабыз десек болот. Жөнөкөй жаттык тил менен айтканда даректүү добуш берүү деп калдык. Ал 6 айбы, 1 жылбы кимди шайлаган эл өзү эле көрүп калат да ишинен. Сайлаган депутатын чакырып алуу укугу бар белде? Андай норма киргизилген болчу, бирок ал норманы биз регламентте алып салдык мыйзамда, бирок регламентте ошол норма мурдатан сакталып калган. Бүгүнкү күндө да ал норма иштеп атат. Демек чакыртып алуу механизмин пайдаланса болот. Чыгарган жокпуз. Мына шайлоо мыйзамындагы ушул өзгөрүүлөрдү эң негизгиси деп Алтынбек санап талдап берди. Ушунун өзү прогресспи же регресспи? Албетте бул прогресс болот. Анткени бул мурунку партиялык тизмеден бир кадам алдыга жылуу деп эсептейм. Анткени мурунку эл баары жаман көрүп аткан кээ бир бай адамдар чоң акчасы менен партиянын алдыңкы тизмесине кирип алгандагы шайлоонун алдына да элге чыккан эмес, депутат маалына да чыккан эмес, кийине чыккан эмес да акчасы менен. Азыр эми эч ким андай кыла албайт. Анткени ар бир добуш үчүн күрөшөт. Ал элге чыгат, эл алдында сөзсүз элге жолуп кандайдыр убадаларды берет, кийин ошол убадаларын өзү эстеп ошонун үстүнө иштешке туура келет да. Анткени азыр ар бир адам добуш албаса өтпөй калат. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде алдыга жылуу сөз бар деп ойлойм. Мына сиз партиянын мүчөсү катары, талапкер катары шайлоолорго катышып аттыңыз да. Алтынбек сиз болсо партиянын жетекчиси катары ошол тизмени түзгөн, керексе эми мындай жөнөкөй тил менен айтканда тизмени калчаган адамдардын бири сиз болдуңуз да. Жаңы өзгөрүүлөр сизге жакшыбы же жаманбы? Жаңы өзгөрүүлөр мен үчүн жакшы. Көп кээ бир лидерлер үчүн жакшы эмес болушу мүмкүн. Алар да мага келип айтып атышат.
мурдагы система жакшы болчу депчи. Бул жерде мен үчүн жакшы дегеним бул лидерлер үчүн эмнеси жакшы? Себеп дегенде списокты ким депутат болушун эл аныктап берет. Эл таразыга салат, лидердин башы оорубайт. Себеп дегенде кийин алдында турган жана Абдывахап мырза айткандай, алдына туруп алган жанагы капчыктуулар, же болбосо золотой деп коебуз. Алдына туруп алгандар, алар ошол бойдон депутат болуп отурушу 5 жыл отуруша берет да, акчага сатып алган же башка түрдүү себептер менен, же тааныш менен, же болбосо бир таасир менен ушинтип кирип алышкандар бүгүнкү күнгөчө көрүнүп турат да. Алар алдына туруу азыр мындай актуалдуулугун жоготот. Себеп дегенде добуш ала албаса, алдында турган артка жылып кетет. Артында турган дагы добуш алган болсо алдыга жылышы мүмкүн. Ошон үчүн баары иштейт. Элдин ар бир добушуна муктаж болгону чыныгы ошол жерде көрүнөт. Эл менен эсептешет. Негизгиси. Сиздин тизмеге киргендер сиздин көз карашыңыз менен, сиздин табитиңиз менен, сиздин маанайыңыз менен эсептешүүгө аргасыз болчу да мурун. Эми ошол таасир колдон чыгып кеткени сизге мындай саясатчы катары оң терс жактары? Ал негизи ал лидердин тегерегинде жыйналгандар, алар өздөрүнүн бир баалуулуктары менен жыйылыш керек да. Өзүнүн көз карашы менен, багыты менен. Саясатчы ким? Саясатчы бул өлкөнүн багытын аныктаган адамдар. Ошолор өздөрүнүн баалуулуктары менен, алар консерваторлорбу, либералдарбы, же болбосо коммунисттерби, ушулар баалуулуктар менен биригиш керек негизинен. Жанагындай күч менен эмес, акчанын эмеси менен лидердин тегерегинде бириксе тез эле чачылганын биз көрүп атабыз. Баалуулуктар жөнүндө сөз болуп калды. Кыргыз коому, ошол Кыргызстанда саясатка аттангандар баалуулуктардан улам же баалуулуктардын айланасына принцип менен биригүүгө даярбы азыр? Эми толук даяр деп айта албайм, бирок ошонун негизинде аракеттер бар. Бул боюнча биз мисалы үчүн Ата Мекен партиясынын тарыхын көрүп келатабыз. Бир баалуулуктар негизинде туура эми көпчүлүгү анча арасынан чыгат, бирок ушул партия келди да. Анан азыркы убакта да кээ бир партиялар ушундай бүтүн Кыргызстан өзүнчө бир баалуулуктар менен чогулгандар бар. Бар эмес, бирок биринчи кадамдар бар да. Мына сиз жогоруда айтып калдыңыз, золотой деген түшүнүк бар эле деп. Эми баягы жашыруун эмес эч кимге дегендей. Ошондой мурунку бир болдо да бар беле? Бир болдо да мурунку созутта золотой деген түшүнүк болгон эмес, бирок таасир анан ошол эле мезгилде мындай акчалуулар сөзсүз алдыда болгон. Буну моюнга алыш керек. Себеп дегенде алар каржы маселесин, башка маселелерди чечкенде эгерде каржысы болсо сөзсүз алдыга шартын коюшкан. Мурдагы бас мыйзамда парламенттин ролу кыйла жогору эле. Азыр болсо президентке үстөмдүк берилди. Ушундай шартта саясатчылар, саясатка аттанам дегендер парламентке мурункудай эле аябай үйрүлүп түшүп кызыга береби же анчейин кызыгуусу болбой калабы? Эми кызыга берет. Биз эми Акаев маалынан бери эле көрүп келдик парламенттин ролунчу. Эң кыйын ошо авторитардык система болгон маалда деле парламент өзүнүн оюн айтып аткан. Бул жерде трибуна бар, микрофон бар. Элге пикир берүүгө, пикир жаратууга депутаттардын мүмкүнчүлүгү болот. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул эле суроо. Азыр көбү ойлонуп калышты. Мен деген кыйындар дагы ойлонуп атышат. Эртең баары таразыга түшөт да. Канча салмагы бар экен эл аныктап берет. Ушул жерде көпчүлүгү ойлонуп атышат. Жанагы акча менен алдыга туруп алгандар, аты жок бир гана ошол акчасына таянгандар азыр ойлонуп баш тартып атышат. Биз деле билбейбиз да. Мен деле канча добуш алышымы азыр айта албайм. Эртеге шайлоо жыйынтыгында көрсөтөт. Көпчүлүгүнүн салмагы чыныгы элдин добушу менен чыгат эртеге. Менмин дегендер добуш ала албай калышы мүмкүн. Билинбеген лидерлер чыгып келиши мүмкүн. Талкууга жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов менен Абдывахап Нурбаев катышты. BBC ушуну менен бүгүнкү уктурууларын аяктайт. Сиздер менен студияда Кубат Чекиров болду. Оодо кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Нем алыш күнүңүздөр көңүлдүү куунак улансын.